Кооперативдер жөнүндө баардыгыбыз эле билебиз, баардыгыбыз эле уктук, бирок тилекке каршы көп адамдар түшүнбөй жатышыптыр. Жеке теле долбоорунда мен айтып кеттим, бул мыйзамсыз, бул мыйзамга туура келбейт жана бул кылмыш деп. Азыр ушул сөздөрдү дагы бир жолу кыскача айтып кетейин. Биринчиден, бүгүнкү күндө кылып жаткан нерселер кооперативдер бул мыйзамга туура келбейт. Эсиңиздерде болсун. Бул мыйзамсыз. Экинчи, эч кандай негиздөөчү да болбош керек. Ошол мүчөлөр, кооператив мүчөлөрү баардыгы ошол эле негиздөөчү болуп эсептелинет. Анан бул коммерческий бир кандайдыр бир мекеме эмес. Мен деген ошонун негиздөөчүсүмүн дегендей. Үчүнчүсү, эч кандай автоунаа берилбеш керек. Бул банк эмес, бул үй куруу кооперативи. Үй куруу дегендейин эле түшүнүктүү болуш керек. Эми кантип ошол үй куруу кооперативи машина берсин? Туурабы? Демек, эсиңиздерде болсун, кыскача эле айтып кетейин. Бүгүнкү күндө кылып жаткан нерселер кооперативдерге бул мыйзамга туура келбейт. Бул алдамчылык. Бул финансовый пирамидадан тышкары да бул алдамчылык, демек, мошенничество да болуп калат, эсиңиздерде болсун. Ошондуктан ошол кооперативдерге акчаңарды бергенден мурун дагы 5 жолу ойлонгула. Сак болгула.